Урматтуу угармандар, ардактуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосунда Кемеңгер программасы. Адаттагыдай эле бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы сиздерге жагат деп ойлойм. Биз бүгүн өтө жашообузга керек, ар бирибиз үчүн керек, анан азыркы учурда актуалдуу болуп турган бир теманын үстүндө маектешебиз. Бул теманы маектешүүдө жөн эле бир кандай десем, теорик же болбосо тескерисинче тажрыйбасы бар, бирок теориясы жок адам эмес. Эки тизгин бир чылбырды колуна кармаган адис бизге кеңеш бермекчи. Алган темабыз бул үй бүлө мүчөлөрүнүн бири бири менен болгон мамилеси. Тилекке каршы 32 жылдан бери Кыргызстан идеологиясын жоготту, эч кандай бир идеологиясы жок жашап атабыз деген менен үй бүлөдө, үй бүлө институтунда ар кандай идеологияны ээрчиген жана ар кандай көз караштагы үй бүлөлөр пайда болуп, бул биздин коомдун азыркы жаралышына кандайдыр бир уникалдуу кыргыз коомунун жаралышын мындай жаратып отурат да. Мунун баардыгы албетте үй бүлөдөн башталып атат. Андыктан биз ушул теманы тандадык. Биздин темабыздын алкагында маек куруучу Нур шаардык кеңештин депутаты, үй бүлө академиясынын жетекчиси, Асыл Атайымдар коомунун төрайымы жана филология илимдеринин кандидаты Нургыз Кадырбекова келип отурат. Саламатсызбы? Арбагыла. Сизди атайын алыстан оштон ушул борборго келатат дегенди угуп, анан убактыңыздан урдаганга аракет кылдык. Бизге ушул убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, айта кетүүчү жагдай, бүгүнкү чыгарылышыбызды дагы демейдегидей эле биздин социалдык тармактагы баракчалардан көрүп жана ой пикир калтыра аласыздар. Нургуз эже, сиздер ушул биз сизди буга чейин чыган журналист, эмгекчил айым, кыйын депутат, ал тургай көп балалуу эне, мындайча айтканда жанагы Вазир жакшы, хан жакшы дегендей жөнөкөй эмес кишинин жубайы катары таанысак, эми жалпы кыргыз элине же мына журтка бир өзүңүздүн ошол тажрыйбаларыңызды бар мындай журулуштуруп, айкалыштырып туруп берип келаткан лидер айым катарында көрө баштадык да соңку учурлардачы. Мага ушул темасы, ушул ишиңиз кызык болуп атат. Биринчи суроом, алгач ушул үй бүлө академиясы тууралуу айта кетсеңиз, анткени көбүрөөк түштүк жергесинде жүрөсүздөр. Борборго балким келгениңизде биз көрбөй калып атабыз. Негизи бул абдан биздин коомго азыр керек болуп аткан бир күрөө тамырды кармадыңыздар да. Алгач ушул академиянын өзү тууралуу айта кетсеңиз, кандайча түзүлүп калды, идея кайдан келди, анан баягы эле суроо, кантип жетишип атасыз? Дегенде баягы Кыргызстандагы азыр эле мен түз эфирде катталуучуларыма да айттым да, барандуу, салмагы бар. Кайсыл тараптан болсун, мейли саясат, мейли сторителлинг, мейли салт сана боюнча өзүнүн ордун тапкан агентствонун куттуу студиясына биринчи келип конок болуп отурганыма жана мени тандап чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирип отурайын. Анан негизи бул үй бүлө академиясын түптө көптөн бери дилимде пышып, даяр болуп, жетилип келетса дагы шарт болбой келеткан да. Себеби буга мен бир күндө келип калган жокмун. Себеби айымдардын коомдогу ордун көтөрүү зарылчылык. Айым корголуш керек. Айым бирөө мени коргойт деп отура бербестен өзүн табыш керек. Айым жаркырап жашаса, жанындагы 5 адамды бактылуу кылат. Биринчиси жубайы, экинчиси атасы, эркек бир туугандары, үчүнчүсү балдары, төртүнчүсү коллективи, бешинчиси айланасындагы жалпы эле урук туугандары мамилелешкен адамдар болуп эсептелет. Эркек мындай жаркырап өзүнүн мамилесин сонун кылса, анда кызматындагыларга жана үй бүлөсүнө эле тийиши мүмкүн да. Ошон үчүн аялды көпүрө катар аял жаркырап жаша, өзүн тапса экен деген негиз менен түзгөн үй бүлө академиясынын түзүлүшү түпкүрү мен ЛТР коом мамлекеттик телеканалында иштеп жүргөндө айымдарды ар тараптан таанытуу боюнча Асыл Зат автордук берүүсүн алып чыккам. Ошондо бир 61 берүү даярдасам, ошонун ичинде эмне гана өтүп кеткен тарыхтагы ийгиликтүү инсандар, баатыр энелер 14 төрөгөн, ошолорду берип отуруп, анан аял өзүн таап, өзүн күчтүү болсо, жаркырап жашаса, анан коомдо биринчи үй бүлөлүк бакыт, экинчи кылмыштуулук азаят, анан ден соолук көбөйөт, эмоциялык абалдын көзөмөлдөнөт экен деп ачтык. Кудайдын кулагы кубансын, 2021 жылы символикалык түрдө 1 январда ачканбыз. Бүгүнкү күндө онлайн жана офлайн, эми биз көбүнчө санга басым жасаган жерибиз жок. 5500 адам окуттук. Анын ичинде Чикагодан, Сахалинден, Кореядан, Германиядан катталган
мекендештерибиз бар. Мунун зарылдыгы, мен дагы бир жолу айтам, айымдарга басым жасайбыз. Айымдарды жок сен унчукпай отур, оозуңду бас, эркектерге башый деп эмес. Жок сен аттанып чык, уруш, эмнеге эркинсиң сен деп дагы эмес. Кыргыз кыртышындагы кыргыз аялы бүгүнкү заман бап коомдо өзүн кантип реализациялаш керек болсо, алган билимдерибиз менен, жон терибиз менен сезген тажрыйбабыздын алкагында бар билимибизди сунуштап келет. Ушуга чейин биздин академияда эксперт катары мага өзүмө бир 70 үй бүлө ажырашуу алдында келген болсо, Кудайга шүгүр 51 жашап атат бүгүн. Ошого себепкер кылган жаратканга бейэсеп шүгүр айтам. Демек ошончо үй бүлө союзун сактап калганга көмөктөштүңүздөр. Аябай жакшы, 1 жылга чукулдап калыптыр. 5000ден ашуун адамды баягы окуттук дедиңиз. Окутканда кандай бир кыска окутуу курстары өткөрүлөбү, жана аякта эмнелер камтылат? Негизи анда биз онлайн, офлайн багытта тандап алдык, эми заманбап аралык эске алуу менен катар. Бирок мен өзүм 21 жыл университетте сабак берген, журналисттерди даярдаган жана кеп маданият автордук курсун түптөгөн адам катары офлайн окуганды артыкчылык көрөм. Бирок ошого карабастан, мында биз 5 багытка бөлүп окутабыз. Биринчиси мындай жөнөкөй эле жаркырап жаша деген бир жумалык курстар. Мында 5 багытта адам сырткы келбетин таануу, репродуктивдүү ден соолук гинекологдун кеңеши, психологдун сабагы, жана бизнес сабаттуулук боюнча бизнес-вумендин сабагы, сүйлөшүү жана бала тарбиялоо менен үй бүлө мамилелери боюнча мен өзүм өтөм. Бул уж биринчиси. Экинчиси 47+ деген. 47 деген аялдын экинчи кризистик абалы башталат. Же кар эмес, же жаш эмес. Кайнене болуп калып балпай отурайын десе да болбойт. Күйөөсү менен кызганышайын десе да, жетелешейин десе да болбойт. Ошондуктан өзүнүн экинчи жашоосун табуу менен келиндерге мүмкүнчүлүк берсин да, күйөөсү менен сүйүшүп жашасын деген курсубуз аябай актуалдуу болду. Анан кыздарды турмушка даярдоо мектебин бир 2 жолу кой бердик, себеби кыздардын көбүрөөк баягы бошогон мезгилине берип атабыз да. Үчүнчүсү бул дүйнө жүзү боюнча кыргыз тили дүйнөнү кыдырып деп айтылат. Анда дүйнө жүзүндөгү бардык кыргыздардын балдарын кыргыз тилинде окутуп беребиз. Аны Нургүл Оморова деген белгилүү котормочу филолог өзүм алып барам. Андан кийинкиси бул азыркы көбүрөөк эң көп суранып аткан курстардын бири бизнес лагерь деп аталат. Ошондо биз да ойлойбуз да, бизнесте эле чыгып эле акча керекпи, сабаттуулук керекпи? Жок, ошол жерде да сүйлөшүү маданияты керек, ден соолугу керек, эмоциялык абалды көзөмөлдөш керек деген сыяктуу 5 багытта окутулуп атабыз. Андан сырткары 4 тренердин бирден жеке курстары бар. Онлайн сатуу боюнча, кеп маданияты боюнча мен өзүмкү, Зетмундагы балдар боюнча комбо курсу жана гинеколог Аканыш Кадырбековнанын гинеколог катары өзүнүн курсу бар. Аябай жакшы, бир кандай десем, ар тараптуу окуу жай болгон экен. Ушул катышкан аялдар кандай бир орусча айтканда отзывдары болуп атат? Өзгөчө баягы онлайнда кирип чыгып жакшы сөздөрүн айтат. Аны биз отзывдарды баракчабызга бөлүшүп турабыз, анткени ошол нерсеге жетишмейинче кайра. Мисалы бизде сакталган сабактарга кире бер деш жок да. Канча энергия албасын, кайра онлайн өтсөк, бул стандарт группабы, VIP группабы, жанагы наставничество онлайн кайра түзөтүп чыгабыз барыбыз. Ошол жерде суроосун берсе экен, сезсе экен, отурса экен, сакталган сабакты бүгүн көр десең көрбөй коет да, кетип атып, зериксе, бала сыйласа кетип калат да. Ошондон улам отзывдар жакшы. Ашкери офлайнга келгенде келип анан мен убактым болбой калды деп келбей калган киши болгон жок. Тескерисинче жүрсөң, экинчиси болуп калды, эчтеке болбойт деп досун, кайненесин, эжесин, биринчи потокту бүткөндөр экинчисине курбусун, апасын алып келип жаздыргандар көп. Жакшы. Чындыгында бир эл аралык уюм буга чейин Кыргызстанды кыдырып, аймактарда ушул кыз келиндерден эмне керек деген суроого жооп алганга аракет кылышыптыр да. Сурамжылоо жүргүзүшкөндө биздин алар ушундай бир ойдо барышкан экен. Жумушсуздук, бизге жумуш түзүп бергиле, бул аймактан биз иштейли деген нерселерди айтышат го десе, дээрлик бардык түштүктөн, түндүктөн кайсы областтарда болбосун биздин кыз келиндерибиз бизге психологдор керек, бизге ушундай бир жол көрсөткөн акыл, кеп, кеңештер керек, биз ошолорго суусап атабыз деген нерсени айтып, жанагы уюмду, эл аралык уюмду мындай бир айтканда туңуюкка такашыптыр да. Алар андай нерсени угабыз деп барбаганга, алардын даярданганы бүт эле жанагы аймактардагы экономикалык багыттарга басым жасап алып барышкан экен. Анан биз ушунчалык таң калдык, көрсө Кыргызстанда экономикалык кризис эмес экен дейт да. Кыргызстандагы кризис бул. Анан жогоруда өзүңүз да жакшы айтып кеттиңиз, чындыгында аял киши гармонияга келбесе, үй бүлө гармонияга келбейт, үй бүлө гармонияга келбесе, демек коом бузулат эмеспи?
үй бүлө институту дегенде эле биз азыркы учурда атасы баласы анан аял күйөөсүн гана түшүнүп калдык да. Ооба. Тилекке каршы экинчи катардагы үй бүлө, үчүнчү катардагы тууган деп ушинтип бөлүп калдык. Эми бул юридикалык жактан алганда туура, бирок кыргызда негизи андай болгон эмес го. Анан бузулуу да ушул жерден кетип атса керек да. Сиздердин академиянын түшүнүгүндө үй бүлө мүчөлөрү булар кимдер негизи? Үй бүлө мүчөлөрүн баягы мыйзам боюнча деле, дин боюнча деле алганда сиз айткандай баягы карама каршылыктуу эки жыныстуу адам, атасы, апасы, балдары болуп көрүнүш керек. Бирок ушул менин үй бүлөм ушул эле деген жерден баштап үй бүлөлүк баалуулуктардын кыйроосу жана депрессиялык абалдар, келишпестиктер, душманды алыстан издебөй, жакындагыны душман көрүү деген сыяктуу болбогон нерселер келип чыкты. Ошондуктан үй бүлө институту дегенде бул жакындар, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне, атасы менен туушкандар, тага журт эмне, агайын журтчу, эркек киши үчүн үй бүлө мүчөсүнүн жакын туугандар катары агайын журт дагы эсептелиш керек деген баалуулуктарды алып чыгууга аракет кылып атабыз. Азыр эми баягы психолог сурагандарга бул биринчи жагы бул мода болуп атат. Баягы бир мезгилде аң терисинен шуба кийген барыбызга мода болгон сыяктуу, алтын сөйкө тагынга мода болгон сыяктуу саркеч болуп атат. Мурункуга караганда азыр жашоо жакшы. Эмне деген гана мүмкүнчүлүктөр жок. Азыр отур дагы мен Брайан Трейсинин сабагын алсам болот. Ушул жерде эле картадан төлөйм, ушул жерден отуруп окуйм. Анан Америкага грин карта алып чыгып кетаткан жөп-жөнөкөй адамдарды көрүп атабыз. Жөп-жөнөкөй адамдар долбоорлорду утуп, айылды багындырып, завод ишкерлигин ачып атат. Мындай депрессия болуп ооруп кала турган деле коом эмеспиз да. Бул кандай дей турган болсок, биз иликтеп чыккан, анализдеп чыккан 4 көйгөйдүн, ажырашууларга себеп болгон 4 көйгөйдүн көч башында ушул соц тармактагы мен психологиялык жабыркап калдым деген айымдар турат экен. Алар көрсө соц тармактарда ар ким мактанган, саякаттаган, күйөөсү гүл берген, кымбат тамактарды жеген, ресторанда отурган видео фотолорун койгондо эмнеге мен мынтип жашабайм деген ашкере салыштыруудан улам өзүн таппай калып кыйналган учур көп экен. Биз ошону түшүндүрүп атабыз да, сиз жаман жуман жүдөгөн видео фотоңузду жүктөйсүзбү бир жерге? Жок. Эмнеге жүктөбөйсүз? Аны көрүп ушун каалабайсыз. Шашылыш бир жерге барсаңыз, сонун тамак жесеңиз жүктөйсүзбү? Жүктөйсүз. Себеби ал сиз үчүн эксклюзив, күндө эмес. Аларга деле күндө эмес. Сиз деле бир айда бир кылган сыяктуу эле нерсе. Ал эми блогерлерге барып сен могу жериңе тартылып алайынчы деп эле тартылат. Бирок ошого отуруп алып эле капа болуп, күйүгүп, мен алып кел деп отурбай, сиз аракет кылсаңыз, ал кылгандан чоңураак нерсени кылууга бир телефон менен мүмкүнчүлүк бар. Болгону ушул смартфондун мүмкүнчүлүгүн жана 21 кылымда технологиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Ал үчүн үйүңүздө отуруп эле окуңуз, аракеттеп. Мисалы, мен аялдарга келип капа болуп 90% капа болот да. Мен дейт күйөөм носкисинен бери жуудум дейт да. Мен тамагын кылдым, үндөгөн жокмун. Бар жогун кылсам, анан башка бирөөнү сүйүп тиктеп атат дейт. Мен айтам, ошол ашкере носкисин жууй бергенден улам, тамагын кыла бергенден улам башка бирөөлөрдү тиктегенге аргасыз кылып атасыз. Муну да кылайлы. Бирок күйөөбүз деген нерсе биздин 4 абалыбыздын бири, биздеги сулуулук, биздеги энтузиазм, биздеги бир интимдик, жакын мамиле. Мына ошол нерсеге өзүбүздү даяр болсок, ал ошол эксклюзив сулуулукту көчөдөн издебейт депчи. Ушул боюнча дагы бетке кам көрүү боюнча тай мастер-класстар өтүлөт бизде. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй эмне дей турган болсо, эл эмне дейт деген оору менен ооруп калдык. Кыргыздын оорусу. Эл эмне дейт деген оору мурун коомдук пикир менен эсептешүү сонун болчу. Кызга 40 үйдөн туюу. Эми мен эгерде баягы азыр жердешчилик деген бир шундукудай ооруга айланды, ал мезгилде башкача эле. Мен мисалы бир өзгөнүн кызы болсом, мен жаман жагыман көрүнсөм, өзгөндүктөр тууралуу башка кыргыз бир тууганыма жаман пикир кетип калбасын деген жоопкерчилик эле. Азыр мен эле болоюн, тигилер жок болсун деген өзүмчүлдүк айланды да. Ошол сыяктуу эл эмне дейтин азыр бир жаман жагы чыкты. Тиги көрүп коет, анан мактанып койсун, анан мынтип койсун. Жок. Мен айтам да, элдин эмне дегенин укпай калыш үчүн адамдын самооценкасы жогору болуш керек. Ошол сиз эл эмне дейт деп аткан адам бекерчи эмне дейт, ушакчы эмне дейт, сынчы сыңар өтүгү жок сынчы эмне дейт деген эле ой. Анткени өзүнүн иши, жүзү бош эмес убактысы бар адам ар кимди жазып, сында отурбайт. Ал бош эмес, сизди караганга убактысы жок деп айтам да. Ошол бул экинчиси эл эмне дейт. Эл эмне дейттин деңгээлинен көтөрүш үчүн өзүн сүйүүгө жана самооценканы көтөрүүгө иштеп атам.
Үчүнчү көйгөй дүйнөдөгү элдин баарына сонун көрүнүш керек да. Үйгө келгенде эле чогулуп келип эле күйөөсүнөн көйгөй чыгарыш керек да. Күйөөсүн сен баягы элдин көзүнчө эмне мени карап койдуң, эмне мынтип койдуң, апаң эмне момунтуп атат, атаңчы, тиги досторуң эмне деп эле ушинтип берет да. Мен айтам да, көчөдөгүнүн баары бөлөк адам, экөөң элесиңер. Жашоону элдер жана биз деп кабыл алып атканыңар жакшы, бирок биринчини биз койгула. Биз анан элдер, же биз анан башкалар дегиле. Ошо башкалардын ичинде сенин таагаң, бөлөң, жээниң, таятаң да кирет депчи. Азыр келиндердин көпчүлүгү биринчи урушуң эмнеден чыкты десе, мунун абасынын тоюна 5000 апарганбыз, менин абамдын тоюна 3000 апардык дейт да. Экөөң ошол ыңгайлуу болсо, ошондон бактылуу болсоңор, баргыла. Ага 3000, ага 5000 болду. Ал экинчи талданбасын. Төртүнчү көйгөй бизде бири-биринин ата-энелеринин, туугандарынын жоруктарына бири-биринен жооп алышат да. Сенин апаң, менин апам. Мен айтам, сен апаңдын кылыгы үчүн жеңеңе барып отчет берип атасыңбы? Жеңе кечирип коңчу, апам мүнөзү жаман деп. Ошол сыяктуу эле кайненеңдин кылык жоругу үчүн күйөөң сага жооп бергөн милдеттүү эмес. Ал деле баласы, сен деле апаңдын баласысың. Кайненең как есть кабыл ал, күйөөңү ошол нерсени чогуу түшүнүгө өткөрүп жиберүүгө тарбиялагыла, көңгүлө, ушул нерсе деп. Менин көйгөйүмдө, менин анализимде, менин тажрыйбамда ушул 4 көйгөй. Ошо менен иштеп атабыз. Биздин кыз келиндер өздөрү ушул көйгөйлөр менен мындай макул бекен? Макул экен. Айтып, түшүндүрүп баштаганда, сиз мени айтып атасыз, менин жолдошум айттыбы сизге, сиз мени мурун тааныйсыз беле деп күлүшөт да. Аткырып күлө башташат да. Анан буга дагы бир чоң себеп бизде кызда 40 үйдөн тыюу деген нерсени кичинекейде эл эмне дейт аралашып алгандан улам жаман, мен ушинтип коем, жалкий подделка тарбия депчи. Мен кайненең көрсө муун жаман болосуң. Мен эртең ушул пейлиңди көрсөң күйөөң төбөңө төрттү коет. Эл укпасын. Ушу пейлиң менен ажырашып келип калсаң, абысындарыма мени шерменде кыласың деген нерсе. Анын өзүн таппай калып, абысын эмне дейт экен, кайненем эмне дейт экен деп корунуп, анан ошондон улам жабылып отуруп, иши кылып эле жакшы айтсын деген нерсеге алып түшөт да. Эл эмне десе десин, мен өзүм бойдон жакшы экениме, өзүмдүн абийириме тунук болсом болду деген нерсени апаң сага алын жетишинче тарбия берген экен, сен эми кызыңа бер деп атам да. Эми өзгөртөлү кыздарды. Ал жакта күтүп аткан күйөө, ал душман эмес, бир коюп эле төбөгө айдап отурган. Жүздөгөн кыздардын арасынан жүрөгүнүн, үйүнүн, кассасынын, кошелегинин, картасынын паролун сага берген адам депчи. Ошого сен даяр бол. Ошого кыздарды даярдайлы, сен кабыл ал. Кызың ошого даяр болуш үчүн сенден ошол нерсени көрүш керек. Деп ушинтип айтып атабыз. Кабыл алгандар көп. Сиз, мен анан айтам, кээде баягы илгери бир молда айткан экен, күйөөм, аялым экөөбүз кечке эле урушуп атабыз, анан менин күйөөм муштап ийип атат десе, күйөөң анда жин кирип кетиптир. Могу дуаны сага окуп берейин, оозуңа экөөң урушуп баштаганда тиштеп ал сага унчукпай калат десе, көрсө аял унчукпай калса эркек ошондон уруш токтогон экен. Кээде ошол сыяктуу жаштарды ошо дуа тиштеп ал деген сыяктуу методдорго өтөбүз. Бүгүн монтип эле күлүп койгон көрөсүң депчи. Бул деген сөз жеңилүү, байракты алдырып жиберүү эмес, күчтүү болуу. Бул майда барат нерседен энергиясын өзүн сактап, чоң нерселерге өзүн даярдоо. Эне болууга, күчтүү айым болууга, реализациялоого өзүн даярдоо деп кабыл алышыбыз керек да кыздар, туурабы? Жумшактык менен жеңип, бүгүн унчукпай койсо, тескерисинче күйөөсү күнөөлүү сезип эртең өзү эле жакшы мамиле кылып башташы мүмкүн. Анан кыргыз казакта эми баягы биздин жашоо шартыбыз, психологиябыз окшош калып келебиз. Казактын бир атактуу кудул кыз айткандай, кичинекейден биздин энелерибиз дейт, полду таза жуу. Сиз айткандай, мен эртең кайненен көрсөм, муну жумушту үйрөнбөптүр деп айтат. Тамакты жакшы жаса, тузун эмне көп салып койдум, мен жеп коем, эртең кайненең муну эмне дейт. Дей берип, мен 18ге чыгып институтка тапшырып үйдөн кетип атканда, окууңду жакшы окуй, эми күйөөгө чыгып кеттиппи, эртелеп деп айткан чоң энемдин сөзүнө кантип күйөөгө чыкмак элем, кайне ушундай бир дракон кайнене болсо деп тааный эле кайненемди ушунчалык жаман көрчүм дейт. Бул ошол жанагы тамчы ташты тешиптир дегендей тарбиянын нерсеси жашоодон алынып атат да. Чынында эле биз ушундай нерселерди айтып отуруп, кыздарыбыз келин болуп барганда эле мындай тиш кайрап бир спорттук позада туруп барат. Мен кыйын, сен кыйын дегендейчи. Лучшая защита это нападение. Анан бирден после эле лучшая защита это нападениега өтөбүз. Чынында буга чейин
президенттин алдындагы ушул үй бүлө маселелери боюнча иштеген атайын бир башкармалык бар. Ошонун жетекчиси тилекке каршы 2021 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда төрөлгөн балдардын 51% никесиз төрөлгөндөр деп данный берген да. Бул абдан чоң да, абдан өкүнүчтүү. Эми никесиз болгондо көйлүк үй бүлө болгону менен көйлүк албай калгандар бар арасында. Анан жанагы ар кандай бир көз караштардан улам никесиз төрөлгөн балдар экен. Бирок көпчүлүк ошол ажырашып кеткен, бала төрөлгөнгө чейин эле ажырашып кетип атышат да. Ошол ажырашкандардан дагы сурасаң, 50%дан ашыгы күйөөсү менен эмес, кайненеси, кайынсиңдиси, кайнэжелери менен бир ушул жашоо турмуштагы эле бир маселеден улам урушуп кеткендерин айтышат да. Ошол жогоруда айттыңыз го, курста кыздарды дагы келин болууга даярдайбыз депчи. Келин деген, мисалы биздин аталарыбыз айтат, келин бул кут келди, келин келгин дегенди түшүндүрөт депчи. Келин деген ким өзү? Ал кандай болуп баш керек ал билүүгө? Кайын журт деген ким? Мамилеси кандай болуш керек? Мен келин деген ким экендигин айтыш үчүн баягы мен өзүм келин ала элекмин да. Кээде мен кайрылууларым окуп, өзүң эмне келин алып койдуңбу? Тим эле кайнелерге кеңеш берип каласың дегендерди угуп күлүп калам да. Философия деген термин эмне экенин билбей туруп, токтогул философиялык ырларды жазган. Балким биз кайненелерди иликтеп атып, кайнене болбой туруп көйгөйүн көрүп тургандарбыз деген сыяктуу нерсе. Кайнене боло элексиз, бирок келин болдуңуз да. Келин болдум. Ошон үчүн келин ким деген нерсени айтыш үчүн мен өзүмдүн апамдын сөзүн айтайын да. Мен 2-3 жерде айттым окшойт. Менин апам келиндерин 18 жашта алды, үчөөнү тең. Анан үчөөнү тең жогорку билимди окутту. Анан биз тийишип калдыбыз да. Келиндин баласын карап турайын. Келин бошобой калыптыр, мен контрагын төлөп келе калайын. Келин академия алып келгенче мен документин тапшырып келе калайын. Анан келинге справка берип келе калайын. Анан амой десем, мынча эле жакшы көрөсүз. Эми алар окуп эле сизге эмне алып берет эми? Өздөрү эле окуй бербейби? Эми качан мүмкүнчүлүк болгондо окуйт да деп ошентсең айтат эле да. Кыздарым, силер бактылуу болуп жашасаңар мен кубанам. Бирок келин менин тукумумдун улантуучусу. Силер бирөөнүкүн улантасыңар, тагдыр ушундай экен. Мен өзүмдүн атамдыкын эмес, атаңдын тукумун уланттым дейт да. Бул жашоонун мыйзамы, бул табигат, бул кыргыздын аркы. Келин деген бул биздин болочоктогу тукум улантуучубуз. Демек келиндин кандай болмаганын ден соолугу, генетикасы, иммунитети, адеби, ыйманы, билиминин кандай болмогу сенин болочоктогу урпагың кандай болгон. Болочоктогу урпак үчүн биз эмне кылып атабыз? Россияга барып, депорт болсок да мейли деп үй салып атабыз. Болочоктогу урпак үчүн өзүбүз жебей мал кылып атабыз. Ишкерлик кыйналып, күнү түнү уктабай завод, фабрикалар түптөп атабыз. Такыр болбосо өлбөстүн күнүн көрүп эшик шыпырып атабыз. Ким үчүн? Балабыз, балдарыбыздын балдары үчүн депчи. Демек, ушул келин төрөгөн балдар үчүн кылып атыппыз да. Бул тарабынан алып калганда, келин абдан чоң нерсе. Ошон үчүн келиндин келгендеги эсинен кетпейт. Келин жаман эмес, келиндин келген жери жаман. Керегем сага айтам, келиним сен ук деген макалдар, нарыктар бизде жашайт. Ушу келиндин көңүлү ооруп калып, дили ооруп калып, менин балдарыма бир укум тукумуна зыян тийип кетип калбасын деп керегелерге сүйлөгөн адамдар. Бири-бирин айткан. Ошо эмне келин тура калып кайненесин кетирмек беле, же кайненеликтен кечүүмек беле. Бул дагы ага болгон урматсый. Азыр эле кыздарды жеңил энелери көчүрүп калып мурун жеңеге тапшырма берчү. Жеңенин буйругу эле. Же кызды жеткирүү, баардык алуу деген көрүндүк. Бардыгы келиндик. Бул эмне? Бул деген ошол нерсе. Тойдогу шаан, шөккөт, салт, нарк бардыгы келиндик. Ошондуктан келин болочоктогу кайнене, келин улуттун тарбиялоочусу, бир чоң кландын тарбиясын мойнуна алган, генетикасын канынан кан, кашынан каш, кирпигинен кирпик, терисинен тери берип тукум улай турган чоң фигура катары кабыл алганда, анда келин өзүн басынган сезбейт, а кайын журт аны басынтпайт. Ушул баалуулукту түшүнүшүбүз керек. Бул Кыргызда болуп эле келген. Демек, келиндин келин болуп ошол келген жерине сиңишип кетишине бир эле келин тараптан эмес, эки тараптан, башкача айтканда кайнене тараптан, кайын журт тараптан болуш керек да. Атасын таштап, энесин таштап, үйүн таштап, эркиндигин таштап, мейли мен силердикине барайын, эмне жесеңер жейм, жатсаңар уктайм, бул апамдар калды, мен силердикине барайын деп келген келиндин кээ бир кемчилигин кечириш керек да, адам деген. Аны кабыл алыш керек, үйрөтүш керек. Өзүбүздүн кызыбызга үйрөткөн жок белек. Мына өзүңүн кызыңа тура калып эле, мен мисалы кызым бүгүн манты кылчысы, апа чырчып атам, эртең кылайынчысы, сенин десе.
келин деле бирөөнүн кызы да. Бүгүн мантык кылбай калса келин керсейип калыптыр. Келинди кетирип салыш керек экен. Айтканды укпайт. Айтканды укпай дебестен, келин дагы пенде. Эртең бул да кайнене болот. Мен кечирип коеюн деген абалга жетиш үчүн кайнененин эмоциялык абалы көзөмөлдүү болуш керек. Кайнене болгуча, кайненеси, күйөөсү, коомчулук абысындары, улуу династиядагы аксакалдар мындай бир вертикалы алардын момундай кылып койгон да, жеткирип койгон. Ушундай кылыш керек деп. Байкайсыңарбы? Армиядагы ишкерлик менен алектенген балдардын үйүндө ушу балдары пул эсептеп бирдемени куруп аткан болот. Атасы апасы мугалим интеллигенция барак сүрөт тартат. Ошол сыяктуу эле кайненесинен көргөндү келинине кылгысы келет да. Келинге мамиле ушул деп ойлойт да. Бул эмне деген сөз дей турган болсо, келин бузулуп кетет. Келин чалчактап кетет. Келинди башынан, катынды баланы жашынан деген сыяктуу нерселер болуш керек. Жок, бири-бирибизди кабыл алышыбыз керек. Мен келиндерге айтам да, бактылуу жашоонун формуласы барбы депчи. Анан ол формуланы бирөө жазып койгондо жыргал болуп калбайбы? Жанагыны формулага салып эле баарыбыз бактылуу жашап эле болду, формуланы кылып койдум. Жок, андай формула. Болгону мен бир эрежени билем. Ар бир коомдо иштейсиң, мына сиз бир жерде спутникте иштеп атасыз. Бүгүн мен 11-де бара турган болдум деп эле 9-да келбей койсоңуз эмне болот? 3 күн катарынан. Мен уктап калайынчы эфирим, бирөөң алып барып койгула деп кетип калсаңар болобу? Жок. Сизге шарт түзүп, моунча жерге киргизип берип аткандан кийин, сизге укуктарды берип аткандан кийин, маяны берип аткандан кийин кечирип коюңуз, сиз да милдеттериңизди билиңиз. Үй бүлө деле ошондой. Милдет жана укуктан турат. Азыр аял кишиге махыр деген нерсе чыкты. Балекет болду аялдын барысычы. Ал аялдын укугу, аялдын мүмкүнчүлүгү. Диндеги аялды бир көкөлөткөн бир баалуулук статусунун бир мүмкүнчүлүгү. Каалабаган никеден сактоо боюнча бир механизм. Жана жаман айтпай жакшы жок, күйөөсү өтүп кетсе, ооруп калса же ажырашса, социалдык коргоо эле. Аны тим эле милдет кылып, аны менен ооруп калган адамдар, демек, билим тайыздыгынан кабар берет. Ошондуктан аял киши бардан мурда эң кичинекей келин болуп кайнатам мен жашабайм, кайненем менен жашабайм, анан кайненем мынтип сүйлөп коет экен, анан мага үйрөтүп коет экен, анан мен күйөөмө тамак кылбайм деп бара жаткан кыз, бара жатканыңда ошол болорун билгенсиң. Сен ошону кабыл алып, шашылыш мен ал, рахмат деп шакек салганда сүйүнүп деп видеолорду тарткансың. Кечирип кой. Сага берилген укук мүмкүнчүлүктөргө жараша милдеттерди аркаш керек. Мен мисалы баланы төрөдүм, бүгүн баккым келбей атат, сен эмиздеп күйөөмө берип койсом, эмнеси менен эмзет? Ошол сыяктуу эле мүмкүнчүлүктөрүбүз менен нерселерибизди кабыл алганыбыз туура. Ошол үй бүлөдө кайнене баягы өзгөчө жаңы келген кезде кудулар болсо тамашалап коет го, үлбүрөп келип 2 жылдан кийин карасаң депчи. Ошол сыяктуу ошол үлбүрөп келген кезинде кайнененин орду, кайнененин ролу чоң болуп атпайбы? Бирок ошол кайнененин эмоционалдык абалы канчалыктыр деңгээлде көбүрөөк бардык үй бүлө мүчөлөрүнө салыштырмалуу? Күйөөсүнөн көз каранды да. Анан ошол үй бүлөдөгү аял менен күйөөсүнүн мамилесин айтып берсеңиз, балдар кичинекей кезинде, жаш кезинде баягы ишке алаксып, балдардын күнүмдүк жашоолоруна алаксып, билинбейт да. Анан балдары чоңойгон сайын алар өзүнчө бир личность, өзүнчө бир чоң киши, жана айтып коет го, 5 баланы төрөдүм, 5-өн мүнөзүн кошо төрөгөн жокмун депчи. 5 түрдү, мисалы 5 баласы болсо 5 түрдө ойлонот дегенде, алар үйлөнсө дагы башкача абалдар өзгөрөт. Ошол учурда тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөрдөн биз баягы матриархаттын абдан бир өнүгүп кеткен түрүн көрүп калабыз да. Аталар жанагы кудулар айткандай качегарлы болуп калышат да, ачык элечи. Кээ бир үй бүлөлөрдө тескерисинче ошондой бир бул баягы сиз айткан 47 жаштан кийинки кризистик куракка туура келип калат. Ошол курагында деле жанагынтип балпайып кайнене болгон куракка жетсе деле көзүнөн көбү кетпеген энелерди көрөбүз. Андан жаман ошол курагында жанагынтип эсирип таштап жаш кызды сүйдүм эле, күйдүм эле деп моралдык жактан дагы сындырып, аял кишини материалдык жактан да сындырып кетип аткандагы үй бүлөлөрдү көрөбүз да. Ушул кризистик абалдар жанагы үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон мамилеси өзгөрүп, үй бүлө кеңейип, келин келип, ушул өзгөрүүлөрдө аял күйөөсү кантип бири-бирине болгон жылуу мамилесин сактап, мындайча айтканда, жашоосунун кийинки этабына, бактылуу этабына өтүш керек. Демек, кайната кайнене келин алгандан кийин. Кайната кайнене. Эми кайнене боюнча силер айтып кетпедиңби, кайнененин кабагы Биз кайнененин тим эле колунда чоң палачы бар эле, неме ГКМдин төрагасы кылып алдык го. Жок.
кайнене бизге эмне жамандык кылды? Кайнене уктабай, бели ооруп, токсикоз болуп, кусуп уулун чоңойтtu. Анан ушул уулум үйлөнүп калса керек болуп калат деп үй салды, аны окутту, ага мүлк бөлүп берди, анан биздин калыңыбызды төлөдү, алды, үйгө алып келди. Жамандыр, жакшыдыр, 2 бөлмө, 5 кабатпы, 3 кабатпы, 5 кабат үй салып койгон экен да. Биз ошондо жашап атабыз. Анан бизге эмне жамандык кылды? Ал бизге караганда аяй турган возрастта. Жаштыгы кетип, базардан кайтып калган мезгилде сиз болуп күйөөңүз десеңиз сөзүңүздү карап, жейсиңби, жаным деп аткан возрасттасың. Балким аны аяп коюш керектир. Биз кайнене болбойбузбу эмне? Сен экөөбүз келин болсок, экөөбүздүн апабыз кайнене эмеспи эмне? Кайненеге сенин жеңең сенин апаңа кандай мамиле кылышын кааласаң, ошол мамилени кылыш керек. Биринчиси. Экинчиси, келин алгандан кийин 47+ депрессияга кабылбай, урушпай, мынтип калбас үчүн, көнгөн адат менен жашап кетиш үчүн башынан эле сыйлашып, бири-бирин кубалашпай, көгөртпөй, энең байтал деп сөгүшпөй эле жашай берсе, келин келгенде деле ошо жеш улана берет. Бизде сөз чүш келин болуп калат. Кичине токтололу, эми келин алганча токтосок болот эле, келин алганча үйдү краскалап койсок болот эле деп анан бир душман келет кандай растанабыз да. Жок, мен келиндерге сүйлөө маданияты боюнча сабак бергенде да айтам да, кыздар, сүйлөө маданиятым кантип оңдосоң? Кантип оңдомок элең, күндө сонун сүйлөө дейм да. Бардан мурда балдарыңа, күйөөңө, кайненеңе. Бизде ооба жок, таң, билбейм, кабарым жок экен, мен колум төртөө эмес деген сөздөрдү колдонот. Каякта жүрдүң, жыргаттың беле деген сөздөрдү колдонобуз. Анан көчөгө чыкканда эле көздөрүбүздү сүзүп эле 3 бурчтук 4 бурчтук кылып анан баарын эле таксистке деле сонун сүйлөйбүз да. Үйдө эле жакшы сөз жок да. Үйдө жакшы сүйлөш керек. Мисалы, бири-бирин чырагым, бегим, байым дегендер бар. Балдарына бул мындай аябай ауыра берет. Менин апам менен атам бирин-бири ай Кадырбек, ай Сусаркан деп айткан эсим жок. Бири Каден, бири Сукен деп айтат эле бири. Ушунчу керек экен күйөө деп. Мен жолдошум менен биринчи таанышканда аты узун экен. Муну кантип кыскартат болду экен. Кантип эркелет. Биринчи сөз ошо болду. Бул баладан эмнени көрсөң, ошону көрөсүң деген сөз да. Ошон үчүн мен кыздарга сүйлөө маданиятын калыптандырып атканда дайыма үй бүлө мүчөлөрүнүн адабиятинин нормасында бай, көркөм, кооз, татынакай, аура тартуулай турган, шаң тартуулай турган кылып сүйлөш керек. Келдиңби? Бат бутуңу чечип, шалпылдап китептериң баарын чачпай, тапшырмаңдаткар көзүңдү чукуп алам дейбиз го баланы. Өлөсүң азыр. Өлөсүң азыр. Улап коебуз. Түшүндүңбү? Мойнуңду жулуп алам деп, тим эле же жулабыз, же өлтүрөбүз, же кесебиз, анан такыр болбосо өлүгүң отура калайын деп айтып коебуз да. Жо балага эле мындай кандай жакшы жарыгым, мээримим, сенин апаң болуп, бул кыйын. Себеби биз канча заботабыз бар адам башка. Бирок ушуну бир 7 күндүн аралыгында салт кылсак, жөнөкөй сүйлөгөн адам ушундай болуп калат. Ушундай сүйлөө сонун мамилелерди калыптандырат. Кайнене сага ошончо үй жайды кылып, балам экен деп үйүнө киргизип, тапканын киргизип, жубай жолдошуна жубай кылып, анан бир күнү балам экен, менден кичүүрөөк экен эми деп анан мондай эле кылып койбойсуңбу десен деп таарынып калбай, кечирип коюңуз апке, мен ошону билбей калыптырмын деп койсоң эмне болот? Инсан кетеби, же соттошосуң, же элдер бар, кайненесинен коркот экен деп күлөбү. Жок, урматташат. 1 секунддук эмоцияң көзөмөлдөйсүң, жашоо андан ары жашыл кете берет. Болбосо светофор жогорулайсың. Светофор бузулуп, ал жерде кызыл жанып, анан ГАИ келип разборка болгондон көрө бул жакшы. Ошол сыяктуу эле күйөө аялы келин алгандан кийин, балдар чоңойгондон кийин деле жакшы мамиледе уланыш үчүн жашынан эле бири-бирине сонун кылыш керек. Казактардын бир куудулу бар. Эркек бала, мен эсимден чыгып атат, аябай КВНшик жигит эле. Ошол айтат да, эркектер дейт көчөдүн баарына, ой аяш, өтүңүз, тепкичтин баарын ушинтип келип анан эшиктин кармаган деле кандайсыңар? Чарчадым, чай кой. Ушуну алмаштырсак болбойбу дейт да, үйдөгү эшиктин туткасын кармашкан деле дейт. Балдарым, кандайсыңар деп эшиктен кирсе, аялы келип, эмне жейсиң, эмнеси, эмне бар, эмне деп сүйлөшсөңөр болбойбу дейт да. Бул силердин үй бүлөлүк мамлекетиңер бакыт, эмне кылсаңар жарашат дейт да. Мисалы, кээ бир киши келин келеттен мен боюмда кайра болуп калганын билбей калыпмын десе бирөөлөр күлөт да. Ал өзүнүн күйөөсү, өзүнүн үйү, өзүнүн органы болсо качан боюнда болуп калганын карап отурганга милдеттүү деле эмес да. Уят деле эмес ал. Ал ошол укум тукумулаш үчүн экиден адам жүп болуп аткан сыяктуу ушул нерсени кылыш керек. Ал үчүн эркек киши үйдүн доминант катары аялынын
биринчи жасаган тамагына ыраазы айтып кош. Жаным тим эле сонун тамак болуптур. Ушул эркекке канча жынса кетет, бедели баркын төмөндөт, арыктатып жибериби же айлык азабы, мен түшүнбөйм да. Жакшы тамак болсо ичип деп коет, анан жаман болгон сөз айтыш керек да, эмне колуңан туз түшүп кеткенби депчи. Жакшы болгон күнү айтыш керек го дейм. Баалоо болуш керек бирин-бири. Ушул баалоо барып туруп жылуу мамилелерди талап кылат. Адатка айланат. Анан эркек эми табиятынан айкөл, энө, бизде деген эркек артакчылык, ал төрөлгөндө эле неме 2 кой төрөлөт го эмесине жанагысына. Кызга 1 кой дегендей да. Ошентип артыкчылык берип атып, табиятынан айкөл болот да, ал кишиге мындай болуп маани бербейт да. Ошон үчүн ал эркек да. Анан ошого аял кишилер биз деле сүйлөп, эмне мени мактаган жоксуң, жаккан жокпу? Эмне мени эркелетпей атасың? Жакшы көрөрүң айт деп эркек андай болбосо үйрөтүшүбүз керек анда биз. Бир таанышым бар, башка улуттун өкүлү, анан сиз айткандай адамдарга сөзсүз бир эркелеткен сөздү кошуп кайрылат да. Айырмасы жок, ал кесиптешиби, ал жөн эле таанышыбы, жөн эле бир коомдук транспортко чыкса деле бир сөздү кошуп айтыпчы, анан бир ирет айттым да, жөн эле сүйлөй бербейсиңби сөз узартпай депчи. Сөзсүз баланчам деп кайрылып алып, ал тааныбайсың го аны депчи. Ошентсем мени таң калып карап, эмнеге ушинтип айтасың, бул бекер го, мен сатып аткан жокмун го бул сөздөрдү деди да. Анан чынында бекер да, биз ал үчүн сиз айткандай единствоң кетеби дегенде эч нерсе коротпойбуз да. Бирок эки адамдын ортосунда аял күйөөсүн өзгөчө жаңы үйлөнгөн кезде мындай гордость дейбизби, куру намыс дейбизби болот да. Кимисиникин кимиси сындырып коет биринчи. Башкача айтканда, мен азыр жакшы сүйлөп койсом эле мен мындан ылдый болуп калам. Же болбосо бул менден өйдө болуп калат дегендей бир көзгө көрүнбөгөн эрежени түзүп алышат дагы. Анан бул биринчи айтсын, же болбосо бул биринчи жасасын дегенче. Ушул нерсени тилекке каршы азыр богул интернеттин өнүгүшү менен Instagram башка жактардан да көп байкасак болот да. Тилекке каршы ар кандай сиз сыяктуу коучтар бар да. Тескерисинче кыздарга башыңды бийик көтөр, башыңда тажысы бардай басып жүр, сен эңкейсең тажың түшүп калат, андыктан эңкейбе деген сыяктуу насааттарын айткан насаатчылар да бар да. Ушул жерден кантип баланс табыш керек? Туура эле. Аял ханыша ойдон калыш керек. Аял 4 абалда болуш керек. Ханыша, анан сүйүктүү жар, ошол эле мезгилде кожойке, анан бир кеңешчи да болуш керек да. Түшүп кетсе, мисалы биз президент, биздин президентибиз. Ал эми бизче айтканда падыша да. Анан биз алып, ай, мени бак, мага үй алып бер, чек араны корго. Сага мен мейли барайын деп атпайбы? Падыша да бурадарларына келет да. Анан илгери бир мышык келип, арстан мен менен мушташ десе, мушташпайм. Мен элдин баарын айтам, сен менен мушташпай койдум десе, мейли. Элдер, сенин оозуңан чыгып арстан мен менен мушташпай койду деп укканы жакшы. Ушул арстан мышык абыл көтөрбөй эле койбоптур деген көзү менен көргөндөн көрө деп айткан сыяктуу. Аял кишилерди жана эркек кишилердин алардын коомдогу аял менен эркекти карама каршы табиятын карама каршы жаат катары колдонуп алганыбыз туура эмес. Мен ушуну айтам да, айтып атам го, жүздөгөн кыздар балдар бар эле. 1-класстан бери мага канча жигит жүгүрдү, сага канча жигит жүгүрдү. Бирок биз ошолордун ичинен эң оптималдуу жүрөгүмдүн жакшы жарымы деп ушуну тандадык. Ал жигит үчүн үйүңү таштап келгендейин анча-мынча мениңи таштап койсоң болбойбу? Мисалы, ошон үчүн айтам, жашоону экөөбүз анан калгандыр деп кабыл алганда тирешүү жок болот. Мисалы, мен жолдошум врач, анан бир кемпир айтып атпайбы? Сен врачтын аялсыңбы? Врач балам тим эле жакшы. Урушпайт да болуш керек. Тим эле айкөл бизди эне жакшы жат деп кетет деп ушинткенден айтып атпайбы? Мен ошончо кишинин көзүнчө ооруканада шеңирейип, ошол кишинин кесиптештеринин көзүнчө ошентет деп калайбы? Жок дедим да. Врач бизди урушканда кеч болуп калат. Биз уруштурбай бутубуздун үчү менен жашап жүрөбүз. Ошон үчүн энергиясы көп, сиздерге жакшы жат деп атат, эне. Сизди жакшы жат деп барып мени чай кой деп айтат. Десем, ошентсе деле коюп кой балам депчи, биз үчүн иштеп атат депчи. Эми
ошол жерде менин кадырым түшүп калдыбы. Мунун күйөөсү чай кой дейт экен. Күйөөсү кой деш керек да. Себеби ал мага мен кийбеген кийимдерди алып, сен окуп кел, 2 жаштагы баланы мен карап турайын, Америкага окуп кел деп аткан күйөө үчүн мен чай койсо туруп коюшум керек да. Анан көчөдө сен баштык көтөр, мен баштык көтөр, тиги карап койду деген бир болбогон нерсе бар. Кимиңе ыңгайлуу болсо көтөрө берчи баштыкты. Экөөң жей турган продукт алчы. Ошондо мисалы сиз деле мына публичный адамсыз, мен деле публичный адам. Мен ушулакка чейин ойлоопмун, мени бирөө тиги көрүп койсо, анан колунда баштык болсо, анан күйөөм аркасында барса эмне дейт депчи. Бул менин жашоом, мага жагат, мен кылгым келип атат, эл эмне деп ойлосо өздөрүнө буйрсун. Ушул эле. Ушинтмейинче биз анан сен, анан мен дей беребиз. Мен аялдарга дайым айтам, өзүңдүн күйөөңдү сактап калууга, түшүнүүгө, кечирүүгө, өзгөртүүгө, ага жагууга аракет кылбасаң, анда бирөөнүн күйөөсүн күтүп жашайсың. Танда деп. Ал бирөөнүн күйөөсү деле башка бирөөнүн күйөөсү эмес. Күйөөң бирөөнү алып алгандан кийин экинчи аялынан карап сен да күтүп каласың, ошол эле. Ооба. Деген эле нерсе. Анан ашкере эле коем аялдар жаап атат дешим мүмкүн. Жок. Каныша бойдон сонун сүйлөш керек, өзүнө өнүктүрүш керек. Кээде баягы бирөөнүн көзүнчө унчукпай калганда ыйлап рас болуптур деп айткан маданияттуу же мен түшүнбөй калыптырмын деп үйгө келгенден кийин эмне болуп атасың деп спальняга кирип киргенден кийин эч ким жокто чечинип атып разборка кылып алган жокшубу? Шермендең чыгып көчөнүн ортосунда кыйкырышпай. Ошол сыяктуу эле менин позициям, менин жүзүм бар. Мага мына жагат, мага мына жакпайт деп үйдө сүйлөшүп алса болот. Бирок сөзсүз көчөдө атаны талаш керек. Мен дагы айтам, урматтуу айымдар, эгерде сиз күйөөңүз менен кетип атсаңыздар, элдер эмне деп ойлойт десеңиздер, ойлой берсин. Экөөңү жаккан нерсени кылыңыздар. Кааласаңыздар, бириңиздер кызыл, бириңиздер көк кийип алыңыздар. Кааласаңыздар, сиз айдап күйөөңүз жанына отуруп алсын. Кааласаңыз, продуктуну сиз алып келиңиз, машинаны ал жуудурсун, же алмашып алгыла. Кимдерге жакса кыла бериш керек. Могу эркектин иши анан он мен кылып калдым, жок. Экөөңө ким кандай жагымды болсо, бул экөөңдүн жашооң, экөөңдүн бакытың. Башка эл көрүп койгон эл, бир тууганың да, жеңең да, та жеңең, бөлөң, жакын курбуң дагы сен ажырашып кетсең, сенин балдарың аш салып бербейт, үй курбайт, анан балдарың ата болуп бербейт. Бизде Кыргызда эркек балага жогоруда учка айтып кеттиңиз, анан кыз балага карата мындай баарында эмес, эми көпчүлүк учурларда көз караштар ар кандай да. Үй бүлөдө, тарбияда балдарды ушинтип бөлүп кароо керекпи? Кандай жагынан бөлүп кароо керек? Эмнеге? Такыр табияты, натурасы, дүйнө таанымы, физиологиясы боюнча бар жогонча алар таптакыр башка адамдар да. Бөлүш керек. Мисалы эркектин мээси салкында жакшы иштейт. Эркек баланын бөлмөсү салкыныраак, күнгөй эмес болсо да болот мисалы. Үй бүлөдөгү бир бөлмөңүз карамдараак, салкыныраак, бирөөсү күнгөйрөөк болсо күнгөйрөөк бөлмөнү кыздар бөлмөсү кылса болот. Кыз назик, эркелегенди жакшы көрөт. Ошон үчүн аял кишинин 4-чү абалы девочка деп эсептелинет да. Эркелегенди, болор болбос нерсеге кубанганды, тарынганды, тарынса баштан сылаганды, ыйлап калса күчтүү далыны, колдоону жакшы көрөт. Ошон үчүн уул баланы биз сен уулумсуң, бар жогу сеники, сен деп аткан мезгилде кыз балага сен кыз конок. Кыз бирөөнүн үйүнө кетет. Менин тапкан тутканым бар сен менен калып жашап аткан болсо, анда кызга коноктой мамиле кыл. Коноктун көзүнчө мушташабызбы? Жок. Конокко эң жакшы тамак беребиз. Конокко конок бөлмөдөгү жаңы шейшепти жаткырабыз. Конок ажатканага барып келейинсе кошо барабыз. Конок бир нерсени байкагысы мейли деп кечирип коебуз. Ошол сыяктуу сен коргоого милдеттүүсүң. Эгерде карындашыңды же эжеңди тээп, уруп, сөгүп аткан болсоң, анда мен уруп атам деп эсептеген. Бирок мен сени жакшы көрөм, сени менен жашайм, сени менен бирмин, экөөбүз бир адамбыз. Бул конокту аяшыбыз керек. Кыз балага турмуш деген көрүп атасың, эркекти бишинеге байлап койбойт. Бирөөнүн үйүнө барганда кандай бар, кандай жер жок. Мен бармын, качандыр бир өтөбүз. Могу эркек бир туугандарың сен келгенде төркүн, тоо. Ал түгүл Кыргыздын наркында кыз бала өтүп кеткенден күйөөсү да, уулу да, башкасы да эмес, бир тууган эркек бир туугандары жайга коет. Бул намахрам деген түшүнүктү бир. Ошондой жакындыктагы адам бул. Экөөң эле менин жатынымда бир жаткансыңар, бир эмшектенгенсиңер. Башка жүздөгөн адамга караганда миллион, 7 миллиард адамдын ичинен экөөң ошол жакындаштырат. Бир ата, бир эне. Деген сыяктуу нерсени кызга өтүш керек. Анан эң жаман нерсебиз биз уулубуз, кызыбыз, балдар урушканда разборка кылабыз да. Эмне болду? Тепти. Эмне тептиң? Мойнуңду үзүп салайынбы? Деп өзү каргап атат. Эмне каргадың депчи.
азыр жарашып алгыла менин 2 балам урушуп атса мен ага убактым жок. Экинчи кайра урушсаңар мен разборка кылганда кеч болуп калат деп коюп анан бирден алып кирип уулуңа жанагы нарыкты, кызыңа жанагы нарыкты алып туруп эшикке чыккандан эчтеги болбогондой нарык болуш керек биринчи. Экинчиси уул жүүнү бошошкон, анан бирдеке ооз эле аял менен айтышып кетпеген чоң ой бош үчүн атасы урушуп атканда эркекке болушпаш керек көзүнчө. Туура айтат атаң туура айтат деп эптеп чыдап анан ары киргенде үнүм койчу эми бул жашта сен жаш болгон жок белең деп анан эркек айтыш керек. Бизде аялдардын эң чоң кепчилиги ура бересиң, мен бир жерден ээрчитип келдим беле, ушуну эле урушасың, муну жакшы көрөсүң, муну эмне урушасың деп эле бөлүшүп сенин балаң бул дагы. Бул да сенин балаң. Ушу менен жүүнү бош эркектерди аялдар менен айтышкан, тирешкен, мына бир сом меники, бир сом сеники деген уулдарды тарбиялап атабыз. А кызга сен эртең кетесиң, анан мынтесиң, антесиң, балам деп жоопкерчиликти ал эле. Мына кылганың мага жаккан жок. Сен бир чоң кланга эне болгону баратсаң, анан муунтуп бышырган тамагың менен эртең кандай бир шумдук болоруң, менин Нуркыздын кызы десе мен уялам мисалы кыз. Жүр, мону үйрөнүп алайлы. Ал жерде сени келин алам деп ичпей, жебей, тырмагынын кири менен уулун чоңойтуп үй жыйнап, калың топтоп, бир аял топтоп отурат. Анан мени ушуну тарбиялап турса мен уялам. Жүр деп өзүңө жоопкерчилик алып, кызды бара жаткан бар электеги кайын журтуна душман кылбай, анан жүр деп үйрөтүп тарбиялашыбыз керек. Ошондо кыз, мен апамдын кызы, мен улуттун энеси болом деген ыясы менен чоңойсо, бир жерге барып бүрүшүп чүрүшпөйт. Экинчиси, биз үлбүрөп келип неге мастанга айланабыз? Узуңу жап, айтышпа, чыдап кой, батып ал, дей берет да батканга чейин коргонуп барышат, анан баргандан кийин эч ким урушпайт экен деп анан сүйлөйт. Жок, кыз баланы баргандан баштап эле сары көйнөк алып берсе, рахмат апа дебестен, аябай сонун экен, размери кездемеси аябай жакты апа. Бирок мен өңүм сары болгон үчүн сары көйнөк кие албайм. Кийинки жолу серыйын алып бересизби? Же мени ээрчитип барсаңыз өзүм тандайм деп айтып үйрөтүш керек кыз баланы. Анан келгенде эле ошентип айтса, анан бул ушундай, бул прямой оюн айтат деп кайнене да кабыл алып үйрөнөт аны. Үлбүрөп эле 2 жыл мейли, 3-чү жыл мен кийбейм сарыны десе, келин айныды дейт. Дайыма сары алып берчүңүз. Келин бузулду дейт. Эмес дейт. Ошон үчүн чыкпай келген ушунча ушул нерсени кылганыбыз жакшы го деп атам. Себеби мен ЛТР каналында 6 жыл маданий музыкалык берүүлөрдүн жетекчиси болдум. 16 программага продюсер, 16 редакторга бөлүм башчы болуп иштедим да. Мына ошол мезгилдеги просмотрлар эл менен алып чыгып, анан 3 жолу катар шаардык кеңешке депутатка коюп 2 жолу отурдум. Ошолордон байланышып отуруп алган тажрыйбам мен. Ар бир нерсени эле өзүм кылып, анан көрүп, мен жазып эмес, сизден уктум, кайненемен уктум, ошол 14 балалуу энелерден тарттым. Мен ошонун баарын жазып отуруп өзүмө программа түшүп чыктым деген эле нерсе. Жакшы. Уктуруунун аягында сиздердин академияга кантип кайрылып, кантип окууларыңыздарга катышса болот, ошону учкай айта кетсеңиз. Инстаграм, TikTok, социалдык тармактарга ыңгайлуу кылып, YouTube баракчаларга чыгарып турабыз. Мен өзүмдүн барагыма кайрылсаңыздар болот. Анан 022 950 950 номерине жазсаңыздар, сутканын 24 саатында менеджерлер сизге байланышат жана түшүндүрөт. Болбосо менин жеке баракчама жазсаңыздар, биз сиздерге керектүү болууга, мен деген мен деген таанымалмын да, мен дебей эле мен өзүм эле жазып, атыңыз ким? Мен сизге азыр менеджердин номерин берип коеюн деп эле жазышам. Себеби ошону мен вазыйпа кылып колуман келген ушул нерсе болсо, жакшы үй бүлөлөр жакшы нерсеге өнүүгө себепкер кыл деп жоопкерчиликти алганда мен жазам өзүм. Жазса, издесе табат. Жакшы. Рахмат сизге. Убакыт бөлүп келип, абдан баалуу жана кызыктуу, мындайча айтканда жана айтып коет го, бир жакшы китеп окуш үчүн 100 китепти окуп чыгыш керек деген сыяктуу, ошол бир жакшы китепти табам деп жүздөгөн окуган китептериңизден дагы алып, ичиндеги каймагын ушул программага батырып айтып бергенге аракет кылдыңыз. Дагы көп нерселер айтылбай калды, көрүп билип турам. Эми аны дагы кийинки уктурууларыбызда угаттырабыз. Сизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, сиздердин жамаатка сизге да ыраазычылык билдирейин. Жаркырап жашаңыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу угармандар, ушуну менен Кемиңгер уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Биз үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон мамилеси жана жаңыдан эле түзүлгөн, буюрса 1 жыл болуп атат, үй бүлө академиясы тууралуу сөйлөштүк. Бизде студияда конокто Ош шаардык кеңешинин депутаты, үй бүлө академиясынын жетекчиси, Асылзат айымдар коомунун төрайымы жана филология илимдеринин кандидаты Нуркыз Кадырбекова болду. Кайрадан угушканча.